Азыр өткөн темада өтүлгөн Кыргызстан Улуу Атамек согуш мезгилинде деген теманын уланысына кулак төшөсөк, мына ошентип согуш башталган мезгилден баштап кыргыз жоокерлери көптөгөн эрдиктер жарата баштады. Алардын арасында мисалы Сталинград үчүн болгон согушта мына сүрөткө коюп койдук. Сталинград үчүн болгон согушта Дайыр Асанов Сталинград болгон согушта Дайыр Асанов мына сүрөтү менен бул жерге келип койдук. Ошо Дайыр Асанов эрдик менен салгылашып 1943-жылы 26-октябрда 1943-жылы 26-октябрда ал Советтер Союзунун баатыры деген жогорку наамга татыктуу болгон. Андан тышкары Закавказье фронтунда кыргызстандык жоокерлер бардык СССРде бүт бардык фронттордо, Украина фронтунда, Беларусь фронтунда, бардык фронттордо салгылашып келген да. Закавказье фронтунда ротанын саясий жетекчиси Кубат Жуматаев эрдик көрсөтүп, ал ошол посмертно дейт, орусча өлгөндөн кийин Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. 1942-жылы декабрда Кавказ үчүн болгон кармаштардын биринде бөлүктүн командири Акун Садырбаев мына ушундай эрдикти ким көргөзө алат? Мындай душмандын келаткан гранатасын колу менен топ тозгонушуп тосуп алып, кайра душмандын көзүн ыргытып, 16 гранатаны тосуп алып, анан 17-синде өзү жарылып кеткен да. Анан ушундай эрдик жаратып, ал Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Кавказды коргоодо ротанын саясий жетекчиси Сулайман Жүндүбаев, ага лейтенант Темиркул Үмөталиев, мына баарыбыз жакшы билет, Темиркул Үмөталиев кыргыз элинин акыны. Темиркул Үмөталиев. Андан тышкары артиллеристтер Керим Кырбакбаев, Тыныбай Бейшенбаев, Абдыкалык Жумакеев эрдиктери көрсөтүшүп, жогорку сыйлыктарга татыган. 1942-жылы 1942-43 жылдарда 8-чи жана өткөндө айтып кеткен 8-чи гвардиялык Панфилов атындагы дивизия, аткычтар дивизиясы өзгөчө эрдиктер көргөзүшүп, андагы жоокерлердин 18,5% кыргыздардан турган. Дивизиядагы снайперлер Токтогул Шабеков дейт, Алымкул Абибулдаев, Бозжигит Турдубаев ар бири 25-тен 150-ге чейин немецтик солдаттарды жок кылып, бул эрдиктер үчүн жогорку сыйлыктарга татыган. 1943-жылы сентябрда Днепр дарыясын кечип өтүүдө Кыргызстандын жоокерлери өлбөс өчпөс эрдиктери жаратып, сержант Анварбек Чортеков 30 гитлерчини жок кылып, ошол эрдик үчүн Чортеков Советтер Союзунун баатыры деген Чортеков. Советтер Союзунун баатыры деген наамга, эң жогорку наамга татыктуу болгон. Андан тышкары Кыргызстандык жоокерлер бардыгы көп айтпадыкпы өткөн 360 миңден ашык улан кыздар согушка жөнөтүлгөн да. Мындан тышкары көптөгөн адамдар эрдиктер көргөзгөн. Алардын катарында Советтер Союзунун баатырлары болгондор Днепрдагы салгылаштагы мисалы эрдиктер үчүн Кыргызстандан барган Тешебаев, Крикун, Беляндр, Сапошников, Майсков, Тихонов дегендер ошол эрдик көргөзүп, алардагы Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. Дагы бир мисалдарды айтсак, 1942-жылдын аягында Панфилов дивизиясынын жоокерлеринин бир тобу, Панфилов дивизиясынын. Бул Панфилов дивизиясы билесиңер да, Кыргызстанда түзүлгөн. Ошол Панфилов дивизиясынын бир тобу Ашыбай Коёнкөзовдун. Бул Ашыбай Коёнкөзов ушул Каракол шаарында туулуп өскөн, Каракол шаарында ушунун аты коюлган да. Ашыбай Коёнкөзов командалык кылган
топ душмандын тылына, атайын тил язык деп коет, баягы тылына кирип партизандык салгылаштар жүргүзүп, атайын тапшырма менен жөнөтүлөт дагы. 1943 жылы Псков шаарына жакын жерден 7-чи Ленинграддык партизандар бригадасына кошулуп, Коенкөзов 2 партизандык кошунунун ротасынын командирлигине дайындалган да. Бул Коенкөзов жетектеген топ душмандын 10 эшелонун, баягы вагондорун, 10 паровозду, 20дан ашуун вагондорду талкалаган. 1943 жылы декабрда Коенкөзов жана анын тобу Псков шаарынын жанында душман менен болгон салгылашта эрдик менен курман болушкан да. Аларга посмертно ошол Кызыл жылдыз ордени тапшырылган. Андан кийинки дагы бир эң бир чоң тарыхта калган эрдиктердин бири 1944 жылы Эстониянын Нарва шаары үчүн болгон салгылашта кыргыз учкучу мына сүрөттө турат, Исмаилбек Таранчиев өзү жана учуп бараткан, күйүп бараткан самолетун ошол фашисттердин баягы май куючу бекетине багыттагандагы, ошол жерден баягы япондордун камикадзелериндей өзүн ошол самолетту дагы ошол май куючу станцияны сүзүп, анын жанындагы көптөгөн танканы немец солдаттарын жардырган. Анын эрдиги өз убагында унутулуп калып, ошол убагында берилбей калып, кийин 1991 жылы ага Советтер Союзунун баатыры деген наам кеч болсо дагы берилген да. Бул Исмаилбек Таранчиев, мына сүрөттө атайын алып койдук, сүрөтүндө Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Дагы бир чоң эрдиктер жараткан бул Молдавиянын Дубасар шаарынын жанында 1944 жылы апрелде замбирекчи 1944 жылы Казак Жаркынбаев мына Ысык-Көл областында да бир айылдын аты белгиленген да, туулуп өскөн жерине. Жаркынбаев душмандын 2 пулеметтук бөлүгүн 25тен ашык солдатын талкалап чоң эрдикти жараткандагы бул салгылашта ошол Жаркынбаев душмандын 5 жолку чабуулун бизин кайтарып, бул эрдик үчүн ал Советтер Союзунун баатыры деген эң жогорку наамга татыктуу болгон баатыр. 1944 жылы июнда Белоруссиядагы салгылаштарда көрсөткөн эрдиктери үчүн Якубов, Жумаш Асаналиев, Пичугин, Калашников, Курочкин, Царенко дегендер, Азимов, Сухин, Хименко жана башкалар көрсөткөн эрдиктери үчүн Советтер Союзунун баатыры деген жогорку наамга татыктуу болушкан. Согуштун түрдүү этаптарында Ленинградты, Новгородту, Псковту, Нарваны бошотууда Кыргызстандын территориясында түзүлгөн 664-түнкү түнкү бомбалоочу авиациялык полктору бул согуштарга активдүү катышып, анын ичинде Кыргызстанда туулуп өскөн Евдокия Пасько, Ысык-Көл областынын ушул Жети Көз районунда туулуп өскөн да. Евдокия Пасько 780 жолу түнкү бомбалоого чыгып, душманга 93 тонна бомба таштап көрсөткөн эрдик үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон да, Евдокия Пасько. Бул адам кийин Москвада ошол математика илимдеринин доктору болуп, андан кийин ошол илимий жолдо иштеген адам да. Андан кийин дагы чоң эрдиктердин согуштун аягында Берлинди штурмалоодо кыргызстандык лейтенант Калойнур Үсөнбеков, мына бу жерде сүрөтүн, Калойнур Үсөнбеков
Ойнур Үсөнбеков. Польша үчүн салгачта пулеметчи Оторбаев, Берлин үчүн салгачта учкучу штурман Бегелдинов, 2 жолку баатыр. Взводдун командири Беляндер жана башкалар өзгөчө эдиктерди көрсөтүшүп, аларга мына ошонун ичинде Калан Үсөнбековго дагы Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Ошол көп улуттуу Кызыл армиянын катарында Кыргызстандан 360 миңден ашык адам, улан кыз согушка катышып, анын 150 миңден ашыгы орден медалдар менен сыйланышкан. Орден медалдар менен сыйланышкан. Ал эми Кыргызстандык 76 жоокерге эң жогорку наам Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. 76 ошол кыргызстандык жоокер. Ал эми 29 жоокерге Даңк орденинин, орден слава деп коет, Даңк орденинин 3 баскычтын, орден слава 3 степеней дейт, 3 баскычы ыйгарылган. Мына көп улуттуу Советтер Союзу элдеринин ичинде кыргызстандык жоокерлер укмуштуу да эрдиктерди көргөзүп, өлбөчө өспөс эрдиктерди жаратып, артына мына жакшынакай тарбиялык иштерди калтырып, ошол ата мекенди коргоонун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн.